Мамлекет башчы Спартак стадионуна аэропорттон түшөрү менен келди. Күндүзү жумуш сапары менен Ошто болуп, кечинде стадиондо эртеңки оюнга даярданып жаткан футболчулар менен жолукту. Мамлекеттин аброю үчүн жоопкерчиликтүү беттешке даярданып жаткан спортчуларга өлкө башчысынын колдоосу атуулдук дем берди. Алмазбек Атамбаев футболчуларды оюнга абдан жоопкерчиликтүү карап, тынымсыз машыгууга үндөдү. Бул жолку боло турган футбол абдан маанилүү. Азыркы тапта билеттердин баары сатылды. Кыргызстандагы футбол тарыхында болуп жаткан алгачкы мелдешке жалпы жарандар моралдык колдоо көрсөтүп, жыйынтыгын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Кыргызстан менен Австралиянын беттешүүсүндө президент Алмазбек Атамбаев ийгилик каалап, өз командасын колдоого убада берди. Такая команда сильная, как Австралия, к нам не приезжала, конечно. Австралия сыяктуу күчтүү команда буга чейин бизге келген эмес. Биз баарыбыз буга кызыгып жатабыз. Бир жумадан бери эл арасында толкундануу болуп жатканын байкадым. Мен билем, оюн абдан маанилүү. Беттешке чыккандар толкунданышы мүмкүн. Бирок жоопкерчиликтүү мамиле жасап, өзүңөрдү татыктуу көрсөткүлө деп айтар элем. Эртең эми баарыбыз силерди колдоп коштоп турабыз. Ага жараша команда мыкты чебердигин көрсөтө алат го деп ишеним артам. Кыргызстан курама командасы президенттен өлкөдөгү футболду өнүктүрүүгө салым кошуп, футбол клубтарын жана командаларын көп болушуна шарт түзүп берүүсүн суранышты. Өлкө башчысы мамлекет атамекендик футболду өнүктүрүүгө олуттуу колдоо көрсөтөөрүн билдирди. Андан соң кыргыз футболчулары президентке 01 номерлүү футболка белек кылды. Мындай белекти күтпөгөн өлкө башчы эми силердин дарбазачыңар болом деп тамашалады. Да, теперь я вратарь у вас. В этом году мы начинаем большую программу. Будет по стране около 20 физкультурно-оздоровительных комплексов. Бизде жакында футбол тармагында чоң программа ишке ашканы турат. Өлкөдө 20 чакты футбол аянттары курулат. Анда спортчулар кышкысын, күзгүсүн каалаган кезде машыкса болот. Оюндар эртеңки менен эле чектелбейт. Алдыда дагы көптөгөн маанилүү беттештер күтүп турат. Кыргызстандын футбол командасынын келечеги бар деп айталам. Акырындык менен ийгиликтерди багындырсак болот. Кыргыз спортчуларына ийгилик каалап кетип жатып, президент алар менен эстеликке сүрөткө түштү. Андан кийин футболчулар президентти курама команда менен селфи кылууну суранды. Ошентип расмий сүрөттөрдөн айырбаланып, өлкө башчысынын спортчулар менен түшкөн селфиси аларга дагы бир ирет дем күч берди. Элиза Нурматова, Алтынхан Бабаев, Улан Сатиев, Коомдук, 1 канал.